Олту каналда Ақсыз адвокат программасы жана мен Мунара Матиева. Саламатсыздарбы. Жалған жала жапқандар 20 000 сом айыпқа жығылат. Бұл бойынша мыйзам долбоору жогорку кеңеште 3-чү окууда кабыл алынды. Андан тышкары Кыргызстанда Кыргыз Республикасынын көмөкчү юристтеринин ассоциациясы түзүлдү. Ким көмөкчү юрист боло алат? Кыргыз Республикасынын төмөнкү жараны көмөкчү юрист боло алат. 21 жашка толгон, Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети бекиткен тизмеге ылайык белгилүү чөйрөдө атайын билимдерге ээ, жогорку, орто кесиптик билими же толук эмес юридикалык билими бар. Ведомстволук бөлүм тарабынан аныкталуучу белгиленген тартипте сертификат алган. Кыргыз Республикасынын көмөкчү юристтер ассоциациясынын мүчөсү болгон. Ал эми белгиленген тартипте аракетке жөндөмсүз же аракетке жөндөмдүүлүгү чектелген деп таанылган адам. Ошондой эле мамлекеттик же муниципалдык кызматта иштеген жана мыйзамда белгиленген тартипте соттуулугу жоюлбаган адам көмөкчү юрист боло албайт. Кыргыз Республикасындагы көмөкчү юристтердин иши жөнүндөгү жобо. Биз түзөөдөгүз, урматтуу телегөрүүчүлөр, 0505 80 20 60 номери иштеп жатат. ОТРКнын Акысыз адвокат программасы аркылуу адвокат менен акысыз камсыз болуп, көптөн бери чечилбеген көйгөйүңүздү мыйзам чегинде чечкиңиз келсе, анда алдыдагы 50 мүнөт мүмкүнчүлүк сиз үчүн. Бүгүн биздин студиябызда биздин байланышка чыккан телегөрүүчүлөрүбүздүн арасынан адвокаттын кызматына өтө муктаж болгон жарандарыбызды тандап алуу үчүн атайын Кыргыз Республикасынын адвокатурасынын квалификациялоо боюнча комиссиясынын мүчөсү Есения Рамазанова, ошондой эле юридикалык жардам кызматынын өкүлү Камила Ниязалиевалар отурат. Ал эми суроолорго бүгүн адвокат Бексултан Осмонов жооп берет. Мындан ары интернет айдыңында дегеле жалпыга маалымдоо каражатында кимдир бирөөгө жала жаап, анын аброюна шек келтирип, беделин түшүрүүгө багытталган такталбаган туура эмес маалымат жазгандар жеке жактар 20 000 сом, ал эми юридикалык жактар 60 000 сом айыпка жыгылышат. Мындай жагдайга кабылып калса, кайсы жакка кайрылыш керек жарандарыбыз? Есения Арстанбековна, айтсаңыз. Эгерде ушундай жалган айтуулар боюнча кабылып калса, анда ички иштер башкармалыгына кайрылса, ал жерден иштер тергелип, анан кийин сотко өткөрүлүп берилет. Ар бир адамдын укугу кол тийгиз. Биз түз байланышка чыккан телегөрүүчүлөрүбүздү кабыл ала баштайбыз. Урматтуу телегөрүүчүлөр, биз жогоруда айтып өткөндөй, мындан ары жаңы кабыл алынган мыйзам долбооруна ылайык, эгер интернетте кимдир бирөөзүнүн жеке баракчасы болобу же жалпыга маалымдоо каражаты аркылуу болобу такталбаган же болбосо бирөөнүн аброюна шек келтирген, намысына тийген жаман сөздөр менен, туура эмес маалыматтар менен жазып чыкса, анда ал адамдарга карата жеке жактарга дагы, юридикалык жактарга дагы айып салынат. Биздин түз байланышка чыккан телегөрүүчүбүз бар, анда суроосун кабыл алабыз. 10 жылдан бери могу участкага очередте турганымда 14 жыл болду. Президентке жаздым, башкаларга премьерге жаздым, эме болмоду. Ич жерде мен алган эмесмин участка. Чоң рахмат, суроо түшүнүктүү болду окшойт. Жок. Жер алууга кезекке туруп 14 жыл болду, ала албай жатам деген суроо болуп атат да. Бул жерден ошол тийишелүү ошол жердеги мамлекеттик мекемелер, балким сиз арыз жазсаңыз ошончо убакыт өтсө дагы, алар ошол мыйзамда көрсөтүлгөн талаптар менен, мыйзамда көрсөтүлгөн мөөнөттөр менен карашат. Анан эгер баардык жагынан туура келсеңиздер, анан алар аткарбай жатышса, анда балким ошолордон бир жообун алып, жок, азыр сизге жер бербейбиз деп, анан ал жоопту мыйзамсыз деп табуу боюнча сотко кайрылып көрүңүздөр. Же болбосо алардын өйдөсүндө турган мамлекеттик мекемелерге кайрылып көрсөңүздөр болот. Прокуратурага же болбосо ошол эле өзүңүздөр айтып кеткендей президент намына дагы кайрылып көрүңүздөр.
30-63 менен аяктаган абоненти жазып атат. Мен мындан 3 жыл мурун үй алам деп бирөөгө 100 000 сом берип койгом дейт. Анан албай калдым үйдү. 100 000 сомумду ушул күнгө чейин бербей жүрөт. Кантип алсам болот дейт. Эң эле биринчи айтып кетчү нерсе, мыйзам боюнча бирөөнүн укугу бузулуп, анан ошол адам сотко кайрыла турган болсо, бул мөөнөт болжомол менен алып келгенде 3 жыл. Ошол 3 жылдын ичинде адам менин укугум бузулду, бул адам ушундай мыйзамга терс келген нерселерди аткарды, ошондуктан мага кайрадан калыбына келтирип бериңиздер деп сотко кайрылса болот. Ошондуктан бул жерден эгер ошол 3 жыл өтө элек болсо, түзмө түз кайрыласыздар. Эгер өтүп кеткен болсо, ошол доо арыз менен кошо арыз, кошумча арыз менен кайрыласыздар. Ошол өтүп кеткен мөөнөттү калыбына келтирип бериңиздер деп соттон өтүнөсүздөр. Анан ошол соттун ичинде сиздер далилдеп беришиңиздер керек. Эмне себептен, жүйөлүү себептер барбы, балким сиздер ооруп калдыңыздар же башка бир мыйзамдуу жүйөлөрү негиздер бар болушу мүмкүн. Аны ошол сот ошол жерден чечет. Мыйзамдуу, жүйөлүү же жүйөсүз деп. Телефон чалуу бар. Кийинки телегөрүүчүбүздүн суроосун угабыз. Саламатсызбы? Мен сұрағым біз 30 жылдан бері істеп келаткан үлүш жеринди кайраты жерде бизге коңшу жайгашкан Токбел айлыкмасы былтыркы жылда тартып алып койду да. Биз айлыкмасыбызды кайрылдык, ноосага кайрылып ушуну эч эме кыла албай атабыз. Азыркы учурда жерибиз жок, иштеген жерден эме жок калып кеттик. Ушуну чечип бере албай атабыз. Суроо түшүнүктүү. Чоң рахмат сурооңузга. Бул маселелерди эгер сиздерге мисалы ошол мамлекет тарабынан жер берилген болсо, анан ошол мамлекет кайрадан ошол жерди ала турган болсо, анда албетте бул соттун чечими менен алат. Анан эгер соттун ичинде ошол нерселер, жагдайлар табылып, бул жер деген убагында мыйзамсыз деп берилген болсо, анда тилекке каршы соттун чечимин аткарышка туура келет. Эгер соттун чечими жок болуп туруп, ошол жерде тиешелүү мамлекеттик мекемелер өзүлөрү эле жок, токтому менен эле жокко чыгарып салса, анда бул мыйзамсыз болот. Ошондуктан алардан бир жоопту алып, анан ошол жооп мыйзамсыз деп сотко кайрылсаңыздар болот. Кийинки телегөрүүчүбүздүн суроосун угабыз. Саламатсызбы? Жолдошумдун мурунку аялымдын эмеси жок, ракысы жок экен. Анан баягы метрикесине кайтасына жаздырыптыр. Анан аталык анык деген кагаз бериш керек эле го негизичи. Ал нерсени дагы эгерде атасы жок болсо, ошол күйөөм жок болгон болсо, башка бирөө берсе да болор эле. Ошол кол коюпчу. Анан эми ошол алимент кыскарткан кандай документтер кетет, ошол боюнча суроо. Биринчи суроо боюнча, эң эле биринчи ошол аял киши баланы төрөгөндөн кийин, анан эгер аял киши менен эркек кишинин ортосунда никеси жок болсо, мыйзамдуу түрдө, анда ошол эркек киши арыз менен кайрылышка туура келет. Эгер нике бар болсо, бул автоматтуу түрдө эле ошол атасы болуп табылат. Эгер ал жок болсо, ошол киши арыз менен кайрылышка туура келет. Эгер ошол атасы арыз менен кайрылбаса, анда андан кийин энеси ким атасы экенин ушул киши деп ойлосо, анда сот аркылуу атасы деп тапканга сотко кайрылууга туура келет. Анан тышкары алимент боюнча, алиментти жокко чыгарыш үчүн кайрадан эле ошол доогер сотко кайрылды да алимент өндүрүп бергиле деп. Анда доогер менен ошол карыз болгон адам, балдардын атасы же энеси, экөөнүн ортосунда келишим түзүп туруп, кайра ошол алиментти жаап кайса болот. Бирок ошол алиментти өндүрүп жаткан адам өзү жокко чыгарганга макул болбосо, анда алимент ошол эле бойдон өндүрүлө берет. Кийинки телегөрүүчүбүз дагы күтүп атат, суроосуна жооп алайын деп. Саламатсызбы? Сурооңуз. Мен колхоздордун учурда 3 гектар 83 соты алмага сатып алдым эле. Колхоз карыз экен, японский грант. Ошол нерсени мага колхоз саткан. Чечимин чыгарып берген. Анан из-за трудного положения, семейного положения 2 гектарын саткан. Анан 1,83 мага кайра оформлять этип бериш керек эле. Азыр ошол чечимди, колхоздун чыгарган чечимин госрегистр эч кайсы жакка барсам жаратпай турат.
Мен кайсы эмне кылышым керек, ошо 183'tü оформлять этпей чыгат. Кыскача айтып кетейин, эгер ошол сиз айтып атпайсызбы госрегистр деген каттабай жарат деп. Сиз кайрылганда алар ооз-2 баш тартпаш керек. Сиз кайрылгандан кийин алар кагаз түрүндө биз деген каршыбыз, биз деген каттабайбыз, бул себептер менен деп жооп бериши керек. Анан сиз ошол жоопту алган соң тиешелүү административдик сотко кайрылсаңыздар болот. Бул жооп деген булар госрегистрдин баш тартканы мыйзамсыз, бул себептер менен. Ошондуктан бул госрегистрдин жообун баш тартканын жоопко чыгарып, бул жерде каттап бериңиздер деп. Анан сот ошондой тиешелүү чечимди чыгарып берсе, госрегистрдин кыймыл аракети, иш аракети мыйзамсыз деп, анда каттайт. Эгер сот дагы ошондой чечимге келсе, чындыгында госрегистр мыйзамдуу баш тартыптыр, сиздер деген бул кагазыңар, бул документ мыйзамсыз деп, анда чилик каршы мыйзамга баш ийиш керек болуп калат. Сурооңузду айтыңыз. Мен суроо келген. Мен бүгүн турмуштан ажырашканда, бүкөл райондун токтом чыгарган ажырашууга. Бирок ошону ажырашпай атат. Апкени көйгөйгө тийген жерден ажырашпаш керек экен. Чыккан жерден атпай атат. Анан алиментти бирден бери Коткор районунун соту чыгарып койду. Милиция розыска чыгарып койду. Алимент кетпей. Анан мен ошо Коткорго 2 жолу барып атып, так көңүл бурбай коюштур. Ошондайда мен сурап, так же алимент кетпейт, же развод кылбайт. Кызым кайра турмушка чыккан, уже 1 жылдан артык турмушка чыгып кеткен. Мына ушул телегөрүүчүбүздү тандап алсак кандай болот, Камила айым? Алимент өндүрүү боюнча соттун чечими чыга эле экен, ажыраша да калбай атыптыр. Сиз телефонун биз ошол кызматкерибизге айталычы, телефондо турган сиздин номериңизди жазып калышсынчы. Эркайым жазып калсаңыз ошол телегөрүүчүбүздүн номерин. Эми сиз жооп берип койсоңуз. Жооп берип коеюн. Мыйзам боюнча эгер бир тарап ажырашам десе, экинчи тарап макул болбой атса дагы акыры баары бир сот ажыраштырат. Бирок эгер сот деген эки тарап экинчиси макул болбой атса, 3 айга чейин мөөнөт бериши мүмкүн. Бирок ошол 3 ай өтсө дагы баары бир сот ажыраштырат. Анан сотко кайрылуу боюнча кайсы жерге кайрылыш керек? Негизи мыйзам боюнча жалпылай алганда бирөөнүн укугу бузулса, ал жоопкердин дареги менен сотко кайрылат. Бирок сиздердин балдарыңыздар бар болсо, ошол тиешелүү цомдон бир маалым катты алып туруп, балдар деген энеси менен баланча жерде жашайт деп. Ошол жашаган жер боюнча сотко кайрылсаңыздар болот. Анан алимент өндүрүү боюнча аны деген батыраак кылам десеңиздер, алимент өндүрүүнү өзүнчө өндүрүш менен, өзүнчө арыз менен кайрылыш керек. Ошол соттун мындайча расмий тилде айтканда судебный приказ деп коет, ошону чыгарып бериңиздер деп. Эгер сиздер ошол алиментти дагы, ажыраштырууну дагы чогуу берип салсаңыздар, ал ажырашканга чейин алимент дагы созулуп кете берет. Ошондуктан экөөнү 2 башка 2 бөлүп туруп берсеңиздер, алимент батыраак өндүрүлөт. 555 менен аяктаган абоненти дагы жазып атат. Бул жакта жолдошумдан алимент өндүрүү боюнча соттун чечими чыгып, бирок таптакыр өндүрө албай жатам, карызым аябай көбөйүп кеткен, кандай кылам деп. Негизи алиментти 1 жылдан ашык төлөбөгөндөр 3 жылга чейин эркинен ажыратылат. Дагы кандай кадамдарды кылыш керек экен, кылыш керек ал үчүн биз кийинки роликтен көрсөтөбүз. Алимент төлөбөй жаткан атага же энеге кандай чараларды колдонсо болот? Алимент төлөбөй жаткандыгы тууралуу сот аткаруучуга арыз жазса болот. Сот аткаруучу алимент төлөбөй жаткан адамга өз ыктыяры менен төлөөнү сунуш кылат. Анда дагы төлөбөсө, сот аткаруучу мыйзамда көрсөтүлгөн башка чараларды колдонот. Мисалы, соцфонд аркылуу иштеген жерин аныктайт, банк эсептерин жана кыймылдуу кыймылсыз мүлктөрүн камакка коет. Өлкөдөн чыгууга чек коюу боюнча токтомун чыгарат. Мындан дагы натыйжа чыкпаса, сот аткаруучу соттун чечимин аткарбагандыгы тууралуу укук коргоо органдарына сотко чейинки өндүрүштү баштоо боюнча кайрылат.
Алимент төлөө боюнча соттун чечимин аткаруудан баш тарткан карызкорлорго Кыргыз Республикасынын Кылмыш жаза кодексинин 178 беренесине ылайык айыпка жыгуу, коомдук иштерге тартуу, ошондой эле эркиндигинен ажыратуу чаралары каралган. Андан тышкары алимент төлөбөгөндүгүн негиз кылып, аталык же энелик укуктан ажыратып койсо болот. Ошондой эле мыйзам боюнча ата-энелик укуктардан ажыратуу ата-энени өз баласына каралашуу милдетинен бошотпойт. Андыктан аталык же энелик укуктан ажыраган учурда дагы алимент төлөө милдетинен кутулбайт. 2024 жылы өзгөртүү толуктоолор киргизилген Кылмыш жаза кодексине ылайык алиментти 1 жылдан ашык төлөбөгөндөр 3 жылга чейин эркинен ажыратылат. Кийинки телекөрүүчүбүздүн суроосун угабыз, саламатсызбы? Саламатсыңар. Сурооңузду айтыңыз. Мен чек боюнча сурайын дедим эле. Эски токтом боюнча 24-чүртөө үчүн азыр жаңы мунапыс кылып өчүткө койду, жаңы өчүрткөчү. Өзүм 40 жаштамын. Анан мен канчанчы өчүрт экенин көрсөм. Мен 24-чү өчүрт элемесем, ал жокко чыгып кеткен деп ошентиле мен ошону кайрылсам болобу? Жер боюнча кезекке тургансыз, жашаган жериңиз менен? Кезекте 24 өчүрт болгонбуз. Булардын ошол сиздин очередь жылып кеткенин мыйзамдуу же мыйзамсыз экенин билиш үчүн сиздер ошол мекеме мамлекеттик органга деген арыз менен кайрылышыңыз керек. ооз аркылуу эмес, арыз менен кайрылып, эмне себептерден баардык негиздерди көрсөтүп бериңиздер деп. Анан ал киши ошол жердеги мындайча айтканда башчысы сиздерге жооп берет. Бул себептер менен жылды деп. Анан ошол себептерди көргөндөн кийин мыйзамдуу болсо сиз макул болосуз. Эгер макул болбосоңуз, ошол кагазды алып туруп же прокуратурага кайрыласыз, же болбосо административдик сотко кайрылып мыйзамсыз деп табып бериңиздер деп кайрылганга укугуңуз бар. Бирок ушунун баарын башташ үчүн сиз өзүңүз арыз менен кайрылып, анан кагаз түрүндө жооп алышыңыздар керек. Кийинки телекөрүүчүбүздүн суроосун угабыз, саламатсызбы? Мен бал шарынан сантятамда ошолики 5 жылдан бери аштым да жетиген 8 жылга кетти. Көп камал албай атам да кандай кылам ошону. Кайсы жактан ала албай атасыз? Birinci 5 жылдыкта алгам көп камал. Экинчи 5 жылдыкта 23-чү жылы 10-чу сентябрдан алдым. Андан кийин алып электим биркем. Кайсы жактан ала албай атасыз? Балыкчы шарынан. Эмнени ала албай атам деди, ошону айтып койсоңуз? Жолдомо ала албай атыптыр, эс алууга, путевка ала албай атам дейт. Бул жерден эми биз бул себептерден же мыйзамдуу же мыйзамсыз деп азыр айта албайбыз, баардык жагдайлар билбегендиктен. Бирок ошол буга чейин айтып кеткендей, баардык нерсенин жыйынтыгы бир. Сиз ошол мыйзамдуу же мыйзамсыз экенин билиш үчүн алардан кагаз түрүндө жооп алышыңыз керек. 10 сентябрда алыш керек экен негизи. Экинчи 5 жылдыкта алышым керек болчу, мөөнөтү өтүп атат, бирок бербей атышат деп атат да. Ошондуктан баары бир бербей атканын арыз менен кайрылыш керек. Анан балким бир мыйзамдуу себептери болуп калышы мүмкүн, аны биз билбейбиз да. Ошондуктан арыз менен кайрылып, алардан кагаз түрүндө жооп аласыздар. Анан мыйзамсыз болсо балким же прокуратурага кайрыласыздар, же болбосо Министерство труда кайрыласыздар, же болбосо сотко кайрыласыздар. Кийинки телекөрүүчүбүз дагы суроосун берген атат. Саламатсызбы? Ассаламу алейкум. Сурооңузду айтыңыз. Мен 2003-жылы бак кылганмын, 25 сотик бак. 2001 жылга немага болбой калды. Кандай документ кылсам болот? Мечик талаштырсам болот? Эмнеге болбой калды 2021? 2021-ге архитектура уруксат бербей койду. Эмнеге уруксат бербей койду? Билбейм, эмнеге. Жок, ошо суроо сизге түшүнүктүү. Ооба, сиз муну айтып атпайсызбы? Урматтуу кайрылуучу, сиз айтып атпайсызбы? Эмнеге уруксат бербей койду билбейм деп. Сиз ошону билишиңиз керек. Эгер сиз билбесеңиз, бул маселе чечилбейт да. Сиз ошону мыйзамдуу түрдө кайрылып, алардан жооп алышыңыз керек. Эмне себептен?
Анан ошол сиздер себептерин билгенден кийин макул болсоңуз макул болосуз, макул болбосоңуз анан тиешелүү органдарга кайрыласыз. Бирок ошонун эң эле биринчи сиздин азыр маселени чечиш үчүн кадамыңыз ошону билишиңиз керек, алардан жооп алышыңыз керек. Фундамент жок дейт да, фундаменти жок. Эмнеси жок дейт? Фундаменти жок. Эми мына алар деген сиздерге жооп берип атат да, могул себептер менен биз бербейбиз деп. Эгер мыйзамдуу себептер болсо, ошол себептерди сиздер аткарыңыздар, анан кайра кайрылып көрүңүздөр. Кийинки телекөрүүчүбүздүн суроосун угабыз. Телекөрүүчүбүз суроосуна жооп алды го деп ойлойм. Негизи эле көп учурда бизге кайрылган телекөрүүчүлөрүбүздүн өздөрүнүн дагы кайсы бир нерсени билбестигинен мына ушундай жагдайлар болуп калат да. Себеби ишин тактап келгенде алар өздөрү тарабынан дагы бир катар мүчүлүштүктөр кетип аткан болот. Ал ошол укуктук сабатсыздыгынан көп учурда биздин жарандарыбыздын. Кийинки байланышка чыгып калган телекөрүүчүбүздү кабыл алабыз. Саламатсызбы? Сурооңузду айтыңыз. 2014-жылы биз үй сатып алганбыз. Кызыл китеби менен госрегистрге так талабына оформление кылып атууга көрүп алганбыз. Анан мына былтыркы жылдары бир хозяин чыгып калды, меники деп. Анан жанагы сатып алган адамыбыздын доверенности негизги биздин кызыл китеби баягы документи жокко чыгып калды. Чоң рахмат сурооңузга. Эгер сиз сатып алган адамдын иш аракеттери мыйзамсыз деп сот аркылуу табылган болсо, демек ошол сиз кимден сатып алдыңыз, ошол адамга карата мыйзамдуу иш аракеттер кылсаңыздар болот. Же ошол укук коргоо органдарына кайрыласыздар, убагында мени алдап кетти деп. Акча төлөгөнүңөр боюнча далилдериңерди топтоп туруп, ушул акчаны кайрадан өндүрүп бериңиздер деп тиешелүү органдарга кайрыласыздар. Бирок эгер ошол сиз сатып алып аткандагы доверенностьтар, ишеним каттары мыйзамсыз деп табылса, демек ал адам ошону мыйзамсыз түрдө жасап саткандыгы үчүн бул кылмыш жаза кодекси менен жоопкерчиликке тартылышы ыктымал. Ошондуктан тиешелүү органдарга кайрылыңыздар. Бизден WhatsApp аркылуу келген суроолордун бири экен. Баламдын атасы менин баламды балам эмес деп жатат. Толгандыгы тууралуу күбөлүгүндө ал жазылган эмес. Кантип аталыгын аныктасам болот дейт мындай учурда. Аталыгын аныкташ үчүн буга чейин айтып кеткендей сотко кайрылыш керек. Анан ошол сот өндүрүшүнүн ичинде балким ДНК аркылуу же болбосо андан дагы тышкары бир далилдер болсо ошонун баардыгын топтоп туруп, анан сот бир чечимге келет. Чындыгында бул атасы же атасы эмес. Бирок бизде бүгүнкү күндө биздин лабораториялар аны түзмө-түз өзүлөрү кылышпайт, ал ДНК тестти. Бирок акча каражаттары менен чыгымдарды төлөсөңүздөр, биздин лабораториялар ошол чачты же башка бир биометриялык нерселерди алып туруп, коңшу өлкөлөргө жөнөтүп, анан ал жерден жообун алып келишет. Анан ошол ДНК тест менен атасы же атасы эмес деген жыйынтыкка келсе болот. Бирок ДНК тесттин бир гана ошол менен аталыгын аныктабайт. Анткени акыркы чечим бул ошонун ДНК тесттин негизинде сот чечим чыгарат. Анан сот чечим чыгарган соң, ал күчүнө киргенден кийин, анан тиешелүү органдар ошондой күбөлүк берет, атасы деген. Түшүнүктүү. Ар аптанын дүйшөмбү күнү 19:05 баштап улуттук 1 каналда акысыз адвокат программасы түз эфирде элдин кызматында. Мунун негизги максаты биздин жарандардын укуктук сабаттуулугун жогорулатып, мыйзамдуулукту орнотуп, алардын көйгөйлөрүн чечүүгө көмөк көрсөтүү. Бизден кийинки байланышка чыгып калган телекөрүүчүбүз бар. Кабыл алабыз. Саламатсызбы? Саламатсыз. Сурооңузду айтыңыз. Саламатсызбы? Мен мына менин токтомум бар, артыктан бар, жок документтерим бар, жерими тактап бербейт, тамакка боюнча. Мына 17 жылдан бери ушуна нема деп бири дагы тактап бере албайт кетти. 17 жыл болду. Ошону кандай кылып эме алсам болот деп ушуну артыктан бар, документтен бар, токтомдун баары бар. Бирок жерими тактап бербейт.
5 жылда bir өкмөт алмашат, дагы токтоп бербей атышат да ушуну. Ошону кайсы жол менен кандай алсам деп суранайын деп чыктым да. Бул маселени чечиш үчүн менин оюмча мынакей буга чейин сиздер айтып атпайсызбы, канча жыл бою көп иш аракеттерди кылдык деп. Эгер өзүңүздөр жөнөкөй сөз менен айтканда юрист болбосоңуздар, ошол юридикалык жактарын түшүнбөй жатсаңыздар, бул маселени менин оюмча эң эле биринчи юристтерге, адвокаттарга кайрылышыңыздар керек. Кандай кадамдарды кылышыбыз керек, кайсы мамлекеттик органдарга кайрылышыбыз керек. Балким сиздер ошол юридикалык билим, сабаттык жок болгондуктан туура эмес иш аракеттерди кылып атасыздар дагы, анан ордуңуздан жылбай жатасыздар. Ошондуктан менин кеңешим эң эле биринчи юристтерге кайрылыңыздар. Бизден кийинки телегөрүүчүбүз дагы суроосун бергенге камынып турат. Боюнча да мен ана Нурсултан деген күйөө балам 18-жылы 1 жыл алимент төлөгөн боюнча азыр качып жүрөт. Анан сотко бердик. Биз сотко берсек, сот ошолорго чечип койду. Баласына ошо 1 жыл төлөгөн боюнча качып жүрөт. Ишин алмаштырып эле жүрөт качып. Неужели буга закон жокпу дейм да? Аталыктан отказ бер десең, аны да кылбайт. Качып эле жүрөт. Буга закон барбы? Суроо түшүнүктүү, чоң рахмат. Эң эле биринчи сиздер айтып кеттиңиздер, бир сот кандайдыр бир чечим чыгарды деп. Ал соттун чечимин билбейм, балким бир кандайдыр бир жагдайларды мыйзамдуу деп тапкан. Бирок эгер ошол баланын атасы көптөн бери төлөбөй жатса, сиздер сот аткаруучуларга улам кайрылып, ошол жерден эсептерди чогултуп, анан аталык укугунан ажыратуу боюнча сотко кайрылсаңыздар болот. Эгер көп убакыттан бери, көп мөөнөттөн бери атасы төлөбөй жатса алименттерди, аталык укугунан ажыратышы мүмкүн. Андан тышкары укук коргоо органдарына кайрылсаңыздар, кылмыш жаза боюнча дагы жоопкерчиликке тартылат. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, Түз ободо өзүнүн суроосуна жооп алып калууну каалаган биздин жарандар абдан көп. Урматтуу телегөрүүчүлөр, бирок сиздердин баарыңыздардын сурооңуздарга биз Түз ободо улуттук 1-канал аркылуу жооп бергенге мүмкүнчүлүгүбүз болбойт. Ошондуктан сиздер үчүн бир ыңгайлуу шарттарды дагы ойлоп тапканбыз. Биздин ошол WhatsApp номерге жазганда, сиздерге барып аткан шилтемеге кирип, суроолоруңуздарды ошол жакка калтырсаңыздар, сиздерге сөзсүз жооптор болот. Акысыз адвокат программасына WhatsApp аркылуу кайрылганда, сизге автоматтык түрдө шилтеме келет. Мына ошол шилтемеге кирип, анкетаны толтуруңуз. Андан соң сурооңузду толук жазып, жөнөтүп, шилтемени сактап коюңуз. Сизге тез аранын ичинде юридикалык жардам кызматы жооп берет. WhatsApp аркылуу келген суроо экен. Эсине Арстанбековна. Алимент боюнча болуп атат. Алимент өндүрүлгөн, бирок эмнегедир сот аткаруучулар иштебейт. Канча жылдан бери алимент ала албай атабыз деген суроолор болуп атат. Бул жерде эгерде сот аткаруучулар иштебесе, эч кандай өндүрүүлөр жүрбөсө, анда кылмыш иши ачылса болот. Ошондой эле сот аткаруучулардын баягы халатность бездействия боюнча сот департаментине кайрылып, же болбосо прокуратура органдарына кайрылсаңыздар болот. Бул жерде суроолор болуп атат. Көп жылдан бери 1 сомдагы алимент өндүрүлбөптүр, бирок эмнегедир чет мамлекетке чыгып кетти деген бул сот аткаруучунда шалакылык мамилеси. Анткени баягы карыздары көбөйгөндө албетте жанагы мамлекетке чыкканга бөгөт коюш керек да. Мамлекеттен сырткары чыкканга бөгөт коюлат, сторожевой листтер коюлуш керек. Ал боюнча эгерде сот аткаруучу тарабынан кандайдыр бир иштер аткарылбаса, сот департаментине же прокуратура органдарына кайрылсаңыздар болот. Андан тышкары ошол ички иштер башкармалыгына барып, арыз жазып, алимент өндүрбөйт, соттун чечимин аткарбоо үчүн кылмыш ишин козгосо болот. Бул жерде биздин жараныбыз кайрылып жатат. 2 кызы менен 2014-жылы ажырашыптыр. Азыркы учурда атасынан дайын жок дейт. Кызы президенттик лицейде окуйт, ар кандай олимпиадаларга чыга албай жатат. Биздин мыйзамдар боюнча чет жакка чыгыш үчүн атасында, энесинде уруксаты керек. Эгерде атасынан дайын жок болсо, анда сотко жарандык тартипте кайрылып, атасынын уруксаты жок паспорт алганга жана чет мамлекеттерге чыкканга
уруксаат берүү боюнча сотко кайрылса болот. Биринчиден ошол соңго барып арыз жазасыңар. Менин кызыма, балама паспорт бериңиздерди суранам деп. Ал жерден силерге баягы баш тартуу берилет. Ошол баш тартууну кагаз жүзүндө алып, жана алимент боюнча атасы көп жылдан бери төлөбөй жүргөн далилди алып туруп, мамлекеттик алым 700 сом болот, РСК банкка төлөп, анан сотко кайрылсаңыздар, сот атасынын уруксаты жок, бала 18 жашка чыкканга чейин энесине паспорт алып берүүгө уруксат берет, жана энеси менен коштоосунда чет мамлекеттерге чыкканга уруксат алып берет. Эң жакшы маалымат болду. Бул биздин көптөгөн телегөрүүчүлөрүбүздүн суроосу. Негизинен мына ушундай суроолор менен абдан көп биздин энелер кайрылышат. Кийинки телегөрүүчүбүздүн суроосун угабыз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Сурооңузду айтыңыз. Менде бир суроо бар эле. Менин апам 54-жылкы, өзү баатыр эне, пенсионер. 2011 жылы бир паспорт алган болчу. Ошо паспорт алган учурда жанагындай отчествосын жазбай коюштур паспорттун столдо. Ошол паспорт менен апам Кант жактан бир жер алган экен. Ошо жер алгандан кийин ал паспортты кийин алмаштырган экен 2016 жылы. Ал 2016 жылы Ураимовна деп отчествосы кайра жазылган абалда алган. Ошол паспорт менен эми госрегистрге барса, ошол отчествоны коштуруп бере албайбыз. Сотко баргыла, соттун чечими керек деп айткандыктан 3 жолу арыз менен кайрылып, үчөөндө тең отказ берилди да. Кийин акыркы ошол отказ берилген учурда судьядан сурасак, судья айтып жатат, силердин арызыңар туура эмес берилген, ошондуктан предметти аныктап, арызды туура жазып келсеңер, андан кийин кара беребиз деп атат. Ошого сиздер жактан кандай жардам боло алат? Жандай юрист же болсо адвокаттар жардам бере алабы? Туура жанагы арызды жазып бергенге. Биз 3 жол жаздык, биздики өтпөй калды. Сураныч. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо жардам берип койсоңуздар. Чоң рахмат. Сиз бул боюнча албетте мамлекет кепилдеген юридикалык жардам жөнүндөгү мыйзамга ылайык юридикалык жардам кызматына кайрылып, ал жактан кеп кеңеш алууга укуктуусуз. Эртең мисалы 9-дан баштап 114кө чалып, ал жактан дагы сиздердин Камила айым айтсаңыз, атайын доо арыздар киргизилген сайттагы бар, туурабы? Ал жактан да карап алса болот. Маалымат берип койсоңуз. Биздин юридикалык жардам кызматынын сайтында кайрылсаңыздар болот. Ошондой эле 114 шыр байланыш линиясы аркылуу дагы сурооңуздарды кайрып жазып кетсеңиздер болот. Биздин специалисттер жазып кетет. Ошондой эле офистерге барып дагы толук түрдө консультациялык укуктук жардам алып, толук түрдө маалымат алып кетсеңиздер болот. 114кө чалып, кайсы аймакта, кайсы райондо даректе жайгашсаңыз, мына ошол дарек боюнча өзүңүзгө жакын юридикалык жардам кызматынын кеңсесин сурап алып, ошол жака барып, кеп кеңеш алып, доо арызды кантип жазуу керек экендиги жөнүндө так билип кетсеңиз болот. Ал жакта үлгүлөрү бар, көрсөтүп беришет. Кийинки телегөрүүчүбүздүн суроосун укканга даярбыз. Саламатсызбы? Биз сизди угуп атабыз. Мындан 10 жыл мурун турмушка чыкканда, анан кийин бир кызым бар. Ошондо эле 1 жыл жашап, ажырашып кеткен, ЗАГС алган эмес болчук да. Анан кийин ушуга чейин жардам бербейт, алимент төлөбөйт. Анан ЗАГС алган эмес болчук. Кандай болот? Өндүрсөм болобу? Айта берейин. Албетте. Албетте өндүрсөңүздөр болот. Эгер ошол баланын төрөлүү боюнча күбөлүгүндө ушул киши атасы деп белгиленген болсо, экөөңөрдүн ортоңордо нике барбы мыйзамдуу түрдө, жокпу, айырмасы жок. Эң негизгиси ошол мыйзамдуу түрдө баланын төрөлүү боюнча күбөлүгүндө ал атасы деп аныкталган болуш керек. Эгер атасы деп аныкталган болсо, анда сөзсүз түрдө алимент өндүрүү боюнча чараларды көрсөңүздөр болот. Эгер атасы деп көрсөтүлбөсө, анда сот аркылуу аныктап, андан кийин алимент өндүрсөңүздөр болот. Кийинки телегөрүүчүбүздүн суроосун угабыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Сурооңузду айтыңыз. Мен инспекция сокулук
Дагы военный жүргөн жерде не участка ал участканын мэрия деген алган экен да. Бизге оформление алынды деп латын бизге компьютерге түшүрүлгөн. Сентябрь айында. Азыр бирдирек ал баш алган нотариуска акча берип, башка бирөөгө оформление кылдырып, байке камсалдык коюпту. Рахметка барсактагы силерге кетиле турган жер айырге мектеп, садик, бүткөлө бардык кызмат деп даяр болсо, бизге документ берилген да. Эми кимге кайтышын түшүнбөй жатырк. Эгер ошол түшүнүгүм боюнча эгер сиздерге ошол жер мыйзамсыз убагында берилген болсо, сиздерди бирөө алдап кеткен болсо, анда прокуратурага кайрылыңыздар, анан ошолор изилдеп, иликтеп, чындыгында ким кимди алдаган, анан ошонун негизинде сиздерди ким алдаган болсо, ошол алдады деп табылса, анан ошол кишиге тарапка чыгымдарды кайрадан калыбына келтирип бер деп талаптарды койсоңуздар болот. Мен карап атам, бул жактан WhatsApp аркылуу дагы абдан көп биздин телегөрүүчүлөрүбүз жазып атат, телефонго дагы чалып атышат. Тилекке каршы биздин убактыбыз чектелүү ОТРКда. Бирок сиздер үчүн дагы эң сонун мүмкүнчүлүк бар. Ал Instagramдагы түз эфир сааты 20-дан 15 өткөндө дал ошол жактан түз эфирге кошулуп, суроолоруңуздарга жооп алсаңыздар болот. Сиз УТРКдагы түз эфир учурунда акысыз адвокат программасына суроо узатып, бирок жооп ала албай калсаңыз, анда Instagramдагы түз эфирге кошулуңуз. Акысыз астыңкы сызыкча адвокат баракчасы аркылуу орчундуу суроолорго жооп беребиз. Дүйшөмбү күндөрү кечки саат 8-ден 15-те. Кийинки телегөрүүчүбүз түз байланышта күтүп атат. Саламатсызбы? Тиги бала талаш боюнча неме болгондо, соттун чечими чыккан. Анан ошо баланы атасы бербей атат. Анан ошону сот исполнительниге барып берсек ала алабызбы? Соттун чечими тагыраак айтканда эмне деп чыккан? Соттун чечими бул кыска чыкканда балдарды алганга. Эгер ошол соттун чечиминде бар болсо, балдарды алып берүү боюнча, анан ошол экинчи тарап аткарбай жатса, сиздер аткаруу баракчасын ошол эле соттон аласыздар, арыз менен кайрылып, анан арыз соттун аткаруу баракчасын алган соң, сот аткаруучуларга кайрылып, анан сот аткаруучулар алып берет. Ал ошону биз кайра сотко эле неме кылып жазат экенбиз да, Ооба, эгер соттун чечими чыгып, соттун чечими күчүнө кирсе, анда ошол эле сотко чечим чыгарган сотко кайрылып, бизге аткаруу баракчасын чыгарып бериңиздер деп. Ал өзүнчө бир документти берет, анан ошол документти алып туруп, аткаруу баракчасын ошол сот аткаруучуларга барып, кайрылып, ошол подлиннигин берип, аларга арыз менен кайрылып, ушул баланы алып бериңиздер, соттун чечимин аткарып бериңиздер деп. Анан сот аткаруучулар аларга өз ыктыярыңар менен өткөрүп бергиле 10 күндүн ичинде деп кайрылышат кагаз түрүндө. Эгер экинчи тарап аткарбаса, анан мажбурлап аткарып беришет. Саламатсызбы, биз сизди угуп атабыз. Саламатсызбы, мен жолдошум экинчи группа дайындалып, онкологияда учурду бар. 1 жылда берип алып дарыланып турабыз. Анан кандай льготалар бар, ошону сурайын деген. Анан каяка кайрылып, эмне кылышыбыз керек? Биз пенсиядабыз. Экинчи топтогу майып болуп атат, жолдошуңуз. Онкологияда учурубуз бар. Бул боюнча эң эле биринчи толук маалымат алыш үчүн, кандай льготалар бар болгонун билиш үчүн, ошол тиешелүү өзүңөрдүн жашаган жериңер боюнча эле социалдык органдарга кайрыласыздар, анан ошол жерден толук маалымат аласыздар. Ооба. Ал эми юридикалык жардам боюнча экинчи топтогу майыптарга кандай жеңилдиктер бар, кандай жардамдарды акысыз ала алышат? Камила айым айтып койсоңуз. Юридикалык жардам кызматы жарандык иштер боюнча, бардык жарандык иштер боюнча биринчи, экинчи топтогу майып адамдарга акысыз адвокат камсыз кылып бере алабыз. Рахмат. Кийинки телегөрүүчүбүздүн суроосун укканга даярбыз. Саламатсызбы? Менин балам деген кетип кеткен да, ошол экиге деген анчага илинеби, илинбейби деп ошону сурап аттым эле да. Бүгүнкү күндө адашпасам амнистиянын мөөнөтү өткөн. Анан кийинки амнистия кабыл алынса, ал жерде дагы бардык беренелер боюнча эмес, амнистиянын өзүнө жазылат. Кайсыл беренелер боюнча кандай оорчулугу менен ошого жараша кабыл алынат же кабыл алынбайт деп. Ошондуктан бүгүнкү күндө амнистия чыккан соң 6 айдын ичинде кабыл алса болот.
ал мөөнөттөр өткөн. Ошондуктан андан тышкары өзүңүздөр эле ошол интернет баракчаларга кирип акыркы президенттин амнистиясын карап көрсөңүздөр болот. Ал жерде кандай беренелер менен туура келет, сиздердин өкүмүңүздөрдө кандай беренелер менен жазага тартылды. Анан ошол жерден өзүңүздөр деле көрөсүздөр. Ошол сиздердин берене туура келеби же туура келбейби? 515 менен аяктаган абоненти жазып атат. Менин күйөө балам жакында мигрант болуп жүрүп, Россиядан каза болуп келди. Өзү Кыргызстандын жараны болчу дейт. Өлгөндүгү тууралуу справкалары, ооругандыгы тууралуу бүт документтери бар. Артында 2 кызы калды дейт. Маркумдун каттоодо турган жерине барса, багуусунан ажырагандыгы тууралуу эч кандай пенсия же пособия чектебей жатат. Кандай кылып багуусунан ажырагандыгы тууралуу акча чектете алабыз? Кыздары да Россияда окуп жаткан. Эми мыйзамдуу түрдө эгер баардык документтерди алсаңыздар, ошол документтерди топтоп туруп, анан буга чейин айтып кеткендей социалдык органдарга кайрыласыздар. Анан алар мыйзам чегинде карап беришет. Ошондой кандайдыр бир төлөп берүүчү жагдайларга туура келесиздерби же туура келбейсиздерби? Эгер баардыгы туура келсе, анда төлөп беришет. Анан эгер мыйзамсыз баш тартып жатышса, анда жообун алып туруп, алардын үстүнөн прокуратурага же башка тиешелүү органдарга кайрылсаңыздар болот. Негизинен мындай учурда социалдык фонд аркылуу багуучусунан ажырагандыгы тууралуу пенсия төлөнөт. Ал үчүн 1202 номерине чалып тактап алышыңызды биз сунуштайбыз, урматтуу телегөрүүчү. Кийинки биздин телегөрүүчүбүздүн суроосун укканга даярбыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Сурооңузду айтыңыз. Мен суроом мындай болуп атат да, мен экинчи жолу турмушка чыккам. Анан менин ошо балдарымдын көөлүгү башка да. Мисалы биринчи күйөөмдүн башка көөлүк аты башка. Азыркы баласынын аты көөлүгү дактыр башкача да. Анан ошо мен сакчыс алайын десем, эми бизге сакчыс болбой калган да. Сакчыс дактыр туура эмес болуп, бизге бербей калышкан. Анан ошо мен сотко бере аламбы, ошо адамды берсем болобу, ошону билейин дегем. Эмне боюнча сотко бергиңиз келип атат? Эми мындай мага каражат берип, мисалы балдарыма мындай жардам берсе экен. Алимент өндүрүү боюнча, мындайча айтканда. Алимент өндүрүү боюнча. Ооба, эгер ошол күбөлүк балдарын төрөлүү боюнча күбөлүгүндө буга чейинки күйөөңүз атасы деп табылган болсо, көрсөтүлгөн болсо, анда сөзсүз түрдө алимент өндүрүү боюнча сотко кайрылсаңыздар болот. Аны ошол өзүңүздөр жашаган жери боюнча ЦОМдон выписка алып туруп, справканы маалым катты алып туруп, ошол жашаган жер боюнча эле сотко кайрылсаңыздар болот. Алимент өндүрүп берүү боюнча доо арыз менен кайрылсаңыздар болот. Түшүнүктүү. Ар аптанын дүйшөмбү күндөрү ОТРКнын акысыз адвокат программасы Түз Ободо сиздердин кызматыңыздарда. Акыйкаттык издеп айлаңыз кетсе, адвокат жалдоого чамаңыз чак келбесе, анда акысыз адвокат программасы сиз үчүн. Түз эфир учурунда байланышып, адвокат менен акысыз камсыз болуп, көптөн бери чечилбеген көйгөйүңүздү мыйзам чегинде чечиңиз. Акысыз адвокат. Бүгүнкү көрсөтүүдө бизге байланышка чыккан телегөрүүчүлөрүбүздүн арасынан дагы адвокат менен акысыз камсыз боло тургандарын тандап алууга убакыт келип жетти. Камила айым, айтсаңыз, бүгүнкү көрсөтүүдө кимдер адвокат алышат? Бүгүнкү күндүн жыйынтыгы боюнча биз 4 адамды тандап алдык. 4 адамга мыйзам чегинде акысыз адвокат берилет. Булар 725 номери менен бүткөн алимент боюнча, 101 номери менен бүткөн алда алимент боюнча, 794 номери менен бүткөн ажырашуу боюнча адвокат берилет. Жана 842 номери менен кайрылган жаран, бул ата энелик укугунан ажыратуу боюнча кайрылыптыр. Рахмат. Негизи эле бүгүнкү көрсөтүүдө кандай суроолор көп келди? Сиңи айым. Бул көрсөтүүдө ошол алимент боюнча, алимент өндүрүлгөн, көп жылдан бери ала албай атам, каяка барып кайрылсам болот, же болбосо ЗАГСыны кыркканга эмне, кандай документтер керек деген суроолор көп болду. Никени кырктыруу үчүн ЗАГС эгерде нике күбөлүгү жолдошунун бирөөсүндө болсо,
анда цонго кайрылып өзүнүн паспорту менен барып цонго кайрылып ошол жерден выписка алса болот, маалымат алса болот. Ал маалыматтагы ошол нике күбөлүгү менен бирдей даражада болот. Ошол кайрылыш үчүн албетте нике күбөлүгүнүн түп нускасы керек, же болбосо ошол цондон алган выписка керек. Анан РСК банкка мамлекеттик алым 1000 сом төлөнөт. Паспортунун көчүрмөсүнүн менен ошол ар бир сотто, урматтуу биздин жарандарыбыз айтып кетчү, белгилей кетчү нерсе, ар бир сотто ушунун образецтер бар, арыздардын эки тилде, орус тилинде да, кыргыз тилинде да бар. Анан сотко жазганда арыздар кол менен жазууга болбойт. Албетте жанагындай терилип, компьютерде терилип, ошол гана жазуулар менен арыздар алынат. Ошол боюнча нике күбөлүгү боюнча, никени бузуу боюнча ушул гана документтер керек. Алимент боюнча дагы кандай кагаздарды чогултуш керек деп атат. Бул жерде алимент боюнча эгерде нике бузулса, ошонун соттун чечимин, балдардын күбөлүгүнүн көчүрмөлөрү менен кошо бересиңер. Эгерде нике бузула элек болсо, бирок өз-өзүнчө жашасаңар, нике бузулбай туруп дагы алимент өндүрсө болот. Көп жарандар дагы ошол жерден кичине жаңылышат. Никебиз бузулбаса, алимент өндүрө албайбыз деп. Никеси бузулбаса дагы алимент өндүрсө болот. Анан аталык укугунан ажыратуу боюнча да жардам бергиле дейт. Аталык укугунан бул кандайдыр бир балдарга карата кылмыш жасаса ажыратылат, алимент төлөбөсө ажыратылат. Анан жөн эле мага жакпайт деген нерсе менен аталык укугуна ажыратылбайт. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ар аптанын дүйшөмбү күндөрү 19:05-те улуттук 1 каналдан Акысыз адвокат программасын калтырбай көрүп, укуктук сабаттуулугуңуздарды жогорулатып, эң башкысы адвокат менен акысыз, камсыз болуңуздар. Мына ушул менен биз кийинки жаңы жылда көрүшөбүз. 2025 жылдын 13 январында кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнгө чейин биз сиздер менен коштошобуз.